бүгүн тутумдаш толуктоошту өтөбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты тутумдаш толуктоошторду үйрөнөсүңөр, калпычы жана жайлоо деген тексттер менен таанышасыңар. Теманын негизинде толуктоошторду кайталайсыңар, түшүнөсүңөр, суроолорго жооп бересиңер. Анан көнүгүүлөрдү иштейсиңер балдар. Ал эми өнүктүрүүчүлүк максаты болсо, алган билимиңерди турмушта колдонуп, калп айтпоого, чынчыл болууга, туура так сүйлөөгө өкүнөсүңөр. Ал эми жайлоо деген текст деген жаратылышка байланыштуу болгондуктан табият менен таттуу мамиледе болуп, ага өзүңөргө керектүү жакшы нерселерди алганга тарбияланасыңар. Жана ошондой эле эмгекчилдикке, эмгек кылганга тарбияланасыңар балдар. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын максаты ушундай. Анда балдар тутумдаш толуктоош деген эмне экенин билип алалы. Толуктооштор экиге бөлүнөт түзүлүшү боюнча, мен кечээки сабакта айткам, жөнөкөй жана тутумдаш деп экиге бөлүнөт. Тутумдаш деген мисалы эки сөздөн түзүлөт да. Мисалы тутумдаш толуктооч эки же андан ашык сөздөн өз ара ажырагыс бир биримдигинен турат. Мисалы көбүнчө мында жандоштук байланыштагы толуктооштор тутумдаш толуктооч болуп эсептелет да. Ал эми орусчасы бар, ушул менен составное дополнение. Составное дополнение состоит из неразложимого по функции сочетания двух или более слов. Түшүнүңөр, мынтип бул жерде тутумдаш толуктооч Алмамбет. Тутумдаш толуктооч китебиңерди ачкыла. 38-бетте турат, китебиңерде бардыгы бар. Мен өзүмдү дайыма шайыр алып жүрүүгө аракеттенем дейт. Шайыр деген балдар билесиңер, веселый. Я стараюсь всегда быть веселым. Алмамбет, мисалы алып жүрүүгө деген эмнеге? Алып жүрүүгө экөө бирикпели эмнеге деген суроого жооп бергендиктен, билесиңер, алып жүрүүгө барыш жөнөмүнүн мүчөсүндө болуп атат да, бул кыйыр толуктоош болуп атат. Ошондуктан булар алып жүрүүгө эки сөздөн түзүлгөн үчүн бул тутумдаш толуктооч. Тутумдаш толуктооштор эки же андан ашык сөздөн түзүлөт. Мына балдар, бул сүрөттөгү балдар дайыма күлүп, өздөрүн көңүлдүү алып жүрүшөт экен, шайыр алып жүрүшөт экен. Сүйлөмгө байланыштуу сүрөт коюп койдум дейт. Ар бир айдоочу жол эрежелерин сактоого милдеттүү дейт. Бул жерде каждый водитель обязан соблюдать правила дорожного движения. Бул жерде ар бир айдоочу жөнүндө сөз болуп атат. Айдоочулар дайыма жол эрежесин сакташ керек. Бул жерде тутумдаш толуктооч Алмамбет туура жол эрежелерин деп турат. Жол эрежеси, эреже деген, эгер эреже деп эле койсок, анда биз дорожный движение дегенди түшүндүрбөй калат да, жол эрежеси деп экөөнү бир алгандыгыбыз үчүн бул дорожный движение дегенди билдирет. Жол эрежеси деген бул айдоочуларга тиешелүү сөз. Эми жол эрежелерин деген кандай толуктооч? Жол эрежелери деген сөз жол эрежелерин, жол эрежелерди бул тике толуктооч. Түшүндүңөрбү? Табыш жөнөмүнүн мүчөсүндө. Табыш жөнөмүнүн мүчөсүндө тургандыктан бул тике толуктооч болуп эсептелет. Мынакей сүрөттү карагыла. Бул жерде аял киши болобу, эркек киши болобу, дайыма мындай жол сызыктардан токтоп, жөө кишилерди өткөрүп, жана башка көптөгөн эрежелерди сакташ керек. Жаңы келген мейман көргөнүн сүйлөп берүүгө киришти дейт. Жаңы келген мейман үйүнө конок келди, бул кыздын үйүнө конок келди дейт да. Ошол сүйлөп берүүгө киришти дейт. Эмнеге? Сүйлөп берүүгө. Алмамбет, сүйлөп берүүгө эмнеге? Новый гость приступил к рассказу об увиденном. Көргөнүн сүйлөп берүүгө киришти. Бул жерде дагы бул кыйыр толуктооч болду. Эмнеге деген суроого жооп бергендиктен кыйыр толуктооч болду. Мына эки сөздөн түзүлгөн үчүн бул түзүлүшүнө карай тутумдаш толуктооштор балдар. Эми текстти карайлы. Тексттен тутумдаш толуктоошторду тапкыла дейт. Китебиңерде турат, 38-бетте. Бул баарыңарга белгилүү Лев Николаевич Толстой деген орустун жазуучусу бар, орус тил жазуучусу. Ошол экенин калпычы деген эмеси бар экен. Кичинекей текст аңгемеси бар экен. Мына ошол экенин мен силерге окуп берейин. Анан ушул жерден биз тутумдаш толуктоошторду табабыз дейт. Бир бала кой кайтарып жүрдү. Койду билебизби? Кой деген эмне? Балдар, кыргыздар кой кайтарып жүрөт, орустар деле, кой кайтарып жүрөт. Кой деген эмне? Баран. Кой дегени
Овцы, скоту билесиңер да, скотты билесиңер, мал. Бир бала кой кайтарып жүрдү. Ал карышкаларды көрбөстөн эле койго карышкы тийди деп кыйкырып калды. Угуп атасыңар, карышкыр деген волк, билесиңер э? Аны угар замат айылдын кишилери чуркап барышты. Баланын жалган айтканын көрүштү. Бир күнү бөрү деп койсок да болот, туура. Аны угар замат айылдын кишилери чуркап барышты. Баланын жалган айтканын көрүштү. Бир күнү койго чын эле карышкыр тийди. Бала айылдагы кишилерди жардамга чакырды. Баягыдай калп айтат дешип, кишилер келбей коюшту. Баланы карышкыр тоотподу. Ал бир койду желкесинен тиштеп, аркасына көтөрүп жөнөдү. Көтөрүп кетти. Көтөрүп жөнөдү деген кетип калган турбайбы? Көтөрүп жөнөдү. Эми бул жерден тутумдаш толуктоочторду табабыз. Биринчи сүйлөмдө тутумдаш толуктооч барбы? Кой кайтарып. Бул да кой кайтарып жүрдү деген балдар. Кой деген сүйлөмдүн нээси, кайтарып жүрдү баяндоочу. Бул жерде тутумдаш толуктооч жок. Экинчи сүйлөмдү карайлы. Ал карышкырларды көрбөстөн эле койго карышкыр тийди деп кыйкырып калды. Бул жерде жөнөкөй эле толуктооч бар экен, койго, эмнеге деген суроого жооп берди. Ошондуктан бул жөнөкөй толуктооч, кыйыр толуктооч. Аны угар замат айылдын кишилери чуркап барышты. Бул жерде дагы толуктооч жок экен. Баланын жалган айтканын көрүштү. Бул жерде бар экен, жалган айтканын. Мынакей балдар. Жалган айтканын деген эмнени көрүштү? Жалган айтканын Алмамбет, туура. Бул жерде тутумдаш толуктооч жалган айтканын. Бир күнү койго чын эле карышкыр тийди. Койго жөнөкөй эле толуктооч. Бул кыйыр толуктооч, Бала айылдагы кишилерди жардамга чакырды. Кимдерди? Бул кандай толуктооч? Бул жөнөкөй эле толуктооч. Кишилерди деген, кимдерди деген суроого жооп берип, бул жерде табыш жөнөмүнүн мүчөсү болгондуктан бул пике толуктооч болду. Жардамга, эмнеге? Жардамга барыш жөнөмүнүн мүчөсү. Бул да жөнөкөй өзүнчө эле өз алдынча жөнөкөй толуктооч, бул кыйыр толуктооч. Баягыдай калп айтат дешип, кишилер келбей коюшту. Бул жерде эч кандай толуктооч жок. Баланы карышкыр тоотподу. Кимди? Баланы. Бул дагы жөнөкөй толуктооч. Туура, Алымбек. Баланы кандай толуктооч экен, Алымбек? Баланы. Алмамбет баланы, туура. Баланы кимди, эмнени деген суроого жооп берет экен да, тике азаматсың Алмамбет. Тике толуктооч. Ал бир койду желкесинен тиштеп, аркасына көтөрүп, азаматсың Алымбек. Ал бир койду желкесинен тиштеп, аркасына көтөрүп жөнөдү. Койду деген сөз бул жерде толуктооч, жөнөкөйлүү толуктооч, Кандай толуктооч экен? Эмнени? Кимди, эмнени? Алымбек азаматсың. Тике толуктооч. Балдар, анда көңүлүңөрдү буралы. Бүгүн жайлоо деген текст боюнча дагы толуктоочтор боюнча иштейбиз. Бул жерде жайлоонун сүрөтү, жайлоого бардыңар беле, Алмамбет? Барганбыз, жайлоону билебиз. Жайлоодо боз үйлөр бар, тоолор бар, малдар бар, Мынакей жайлоодо карагылачы, дагы мөңгүлөр бар, суулар бар, ар жака айрагайлар бар. Алымбек азамат аябай кооз, койлорду багат, мисалы тексттеги жанагы койго карышкыр тийди деген жаратылышы кооз, жаратылышы кооз. Ушундай сонун кыргыздын жайлоолору бар, кыргыз элинин жайлоолору бар. Азамат Санжар карагылачы ушунчалык кооз. Эми жайлоо жөнүндө биз түшүнүк алалы. Кыргыздар илгертеден мал баккан көчмөн эл болгон. Кышкысын тоо этегиндеги кары азыраак бутка жерлерде кыштап чыгышчу. Ал эми жазында тоо арасындагы жайлоого көчүп келишчү. Бул мезгилде жайлоого кеткен жолдор маараган кой эчкиге, мөөрөгөн уйга, туйлаган жылкыга толгон. Жайлоо берекеси төгүлгөн мезгил июндан сентябрь айынын ортосуна чейин. Аба таза, күн салкын, сыдырым жел согуп, тунук кашка суулар мөлтүрөйт, туш тарап көк жамынып турат. Жайлоодо чөптүн аш колумдуу түрлөрү көп. Мал бат семирет. Жайлоодо көбүнчө жыты аңкыган бетеге, тулаң чөп
жана шыбак өсөт. Кыргызстанда арпа, ак сай, сырт, чоң алай, суусамыр, соңкөл, каркыра, чаткал, көк ойрок, көк арт деген атактуу жайлоолор бар. Жайлоо табият тартуулаган байлык. Бирок ал кандай жаралса, ошол бойдон өзгөрбөй тура бербейт. Ошондуктан жайлоону туура пайдалануу, көркүн сактоо ар бир адамдын милдети. Жакшы бекен балдар, текст жактыбы силерге? Азаматсың Алымбек, бул жерде дагы сүйлөмдү Алмамбет жакты, жайлоо. Кандай жайлоолор бар экенин билдик, Ой, Азамат, Санжар. Балдар, эми бул жердеги толуктошторду табалы, Буйтка жерлерде деген сөз бар экен. Буйтка жер деген сарайларда же болбосо шамал тийбеген жерлерде буйтка жер деп айтышат да. Буйтка жерлерде. Ушул жерде жерлерде деген сөздө жатыш жөнөмүнүн мүчөсү бар экен, Кайда деген суроого жооп. Же болбосо эмнеде? Жерлерде. Кандай толуктооч балдар бул? Кандай толуктооч? Кандай толуктооч? Жерлерде жатыш жөнөмүнүн мүчөсү болгондуктан бул айткам силерге кыйыр толуктооч. Кандай жерлер? Кыйыр толуктооч. Азаматсың, Азамат. Алымбек, Азаматсың. Силер сабакка канчалык көп жакшы катышсаңар, ошончолук бааларыңар каралып мен бир эске коюп атам, Көрүп атасыңарбы? Ошондуктан сабакка активдүү катышкыла, баарыңар катышкыла. Бул мезгилде ал эми жазында тоо арасындагы жайлоого көчүп келишчү. Арасындагы ооба 14-чү. Тике толуктооч. Азаматсың Алымбек. Арасындагы дегенде кайда же болбосо эмнеде, эмнедеги барыш жөнөмүнүн мүчөсү болуп атат. Бул мезгилде жайлоого кеткен жолдор маараган кой эчкиге, мөөрөгөн уйга, туйлаган жылкыга толгон. Бул жерде дагы бар экен, эчкиге, уйга, жылкыга деген толуктоштор кандай толуктоштор балдар? Эчкиге, уйга, жылкыга Алымбек, Азаматсың кандай толуктооч булар? Кыйыр. Алымбек, сага 5 бүгүн. Алымбек активдүү катышып атат. Кыйыр толуктооч. Жайлоо берекеси төгүлгөн мезгил июндан сентябрь айынын ортосуна чейин. Июндан деген чыгыш жөнөмүнүн мүчөсү болду. Июндан. Бул жерде дагы кыйыр. Канатбек туура айттың. Канатбек, Азаматсың кыйыр толуктооч. Жайлоодо чөптүн аш болумдуу түрлөрү көп дейт, Биякта жок экен. Жайлоодо көбүнчө жыты аңкыган бетеге, шыбак жок, бетеге. Жыты аңкыган бетеге дейт. Бетеге кайсы жөнөмүнүн мүчөсүндө турат? Бетеге. Бетеге балдар. Тике десең теке дебей. Санжар, тике толуктооч, Андан кийин Кыргызстанда кандай жайлоолор бар экен? Кыргызстанда жатыш жөнөмүнүн мүчөсү. Кыргызстанда. Ооба, Алымбек туура айттың. Азыр Кыргызстанда деген сөзгө келдик. Кыргызстанда деген эмнеде? Азамат Алымбек кыйыр толуктооч, Бул жайлоолордун аттарын билип алгыла. Кыйыр толуктооч, Азаматсың. Арпа, ак сай, сырт, чоң алай, суусамыр, соңкөл, каркыра бул Кыргызстандагы атагы чыккан эң жакшы жайлоолор. Түшүндүңөрбү? Эми бул жерде ошондуктан жайлоону туура пайдалануу, көркүн сактоо ар бир адамдын милдети. Жайлоону эмнени деген суроого жооп берет. Кыйыр толуктооч. Азаматсың Санжар. Кыйыр. Эмнени? Жок, эмнени деген. Кыйырбы? Эмнени? Табыш жөнөмүнүн мүчөсүндө туруп атат. Канатбек, жайлоону табыш жөнөмүнүн мүчөсүндө болсо, эмне болот экен? Жайлоону тике толуктооч болот балдар. Эми балдар, суроолорго Алымбек туура айттың, тике толуктооч. Класста талкуулоо үчүн суроолор. Кыргыздар илгертеден кандай жерлерде кышташкан, эмне үчүн? Бул суроолорго жооп жазасыңар. Түшүндүңөрбү? Тапшырмалардагы биринчи тапшырмабыз бул. Силер мага эч кандай жазуу иштерин жөнөткөн жоксуңар. Эгерде силер класстагы жазуу иштерин жөнөтпөсөңөр, жакшы баа албайсыңар.
Түшүнүктүүбү? Мен эми ар бир класстагы суроолоруңарга жооп бербегендерди дагы бааларыңарды карап 2 коюп баштайм айткам силерге. Бүгүнтөн баштап мен силер жөнөтпөсөңөр мына эмки жумадан баштап уже 2 коюп баштайм. Бүгүн акыркы жолу силерге мүмкүнчүлүк берип атам. Жазган кыздар жазып атышат. Ооба, бүгүн жөнөтсөңөр болот. Аты чыккан кайсы жайлоолорду билесиңер? Жайлоодо эс алдыңар беле? Силерге жаккан жайлоону сүрөттөп айтып бергиле дейт. Мынакей балдар, силер бул суроолорго жооп жазасыңар. Түшүнүктүү болду, Анда эмесе балдар, сөздөрдүн экинчи тапшырма бул. Сөздөрдүн антонимдерин таап жазгыла. Илгертеден антоними илгери менен азыркы илгертеден анан азыркы мезгил. Түшүнүп атасыңарбы? Антоним азыркы заманда Азаматтын Алымбек көчмөн дейт. Көчмөн эл болгон экен. Анан ким таап аткан көчмөн деген сөздүн антоними туруктуу, көчпөйт. Туруктуу деп айтсаңар болот. Эрийт. Карлар эрийт, мисалы. Карлар эрийт. Анан эмне болот кайра? Кышында. Эмне жазында эрийт, ал эми кеч күздө эмне боло баштайт, балдар? Балдар, Айдана, Айзада. Тоңот. Алымбек тоңуп калат. Көп. Алымбек. Көп антоними баарыңар билесиңер. София, отурасың да сен, көптүн антонимин айтчы. Аз, Азаматсың, Нурбол, Муратжанов, Нурбол, Азамат. Көптүн антоними аз. Семиздики? Семиз. Анан эмне деп айтабыз? Арык, Азаматсың, Нурбол, Азаматсың. Салкын. Салкын деген муздак деген сөз. Салкын деген. Анан эмне болот? Антоними. Антоними ысык. Азамат, Нурбол. Жакшы таптың. Сөздөрдүн антонимин таап жазгыла дейт, Эми жаңы сөздөрдү таап жазгыла дейт, балдар. Жаңы сөздөр жак, жака, жакты, жакшы дейт. Мына бул жерде көч, түр, чык деген сөздөр бар экен. Мына ушул сөздөрдүн жаңы сөздөрдү таап жазасыңар. Мисалы, жаңы эле билдик, Көч деген бир жака көчүп кет деген сөз да. Кыргыз эли көчмөн эл болгон. Мынакей. Көчмөн. Түшүндүңөрбү? Көчмөн. Ооба. Анан кийин дагы бир сөз бар да. Жазында биз көчөт отургузабыз, Көчмөн, көчөт, көчтү деп айтсак болот. Көчө, Азаматсың. Азамат. Алымбек, алтын баласың да сен, Азаматсың. Андан кийин бул тапшырмаларды аткарып мага жөнөтөсүңөр. Баарыңардын колуңардан келе тургандай эле оңой эле тапшырмалар, балдар. Ошондуктан силер сөзсүз түрдө тапшырмаларды мага жөнөткүлө. Сүйлөмдүн маанисине жараша толуктап жазгыла. Кыргыздар илгертеден кандай эл болгон? Мына, бул жерде дагы колдоно турган сөздөр бар. Силер, Азамат, Алымбек, көчмөн эл болгон. Алар эрте жазда эле эмне кылышкан? Каяка көчкөн? Жайлоого көчкөн. Санжар, Азаматсың, жайлоого көчкөн. Азаматсың. Жайлоо аш болумдуу чөп. Жайлоодо аш болумдуу чөптөрдүн эмнеси көп? Эмнеси көп? Кана, ким табат? Алымбек, эмнеси көп? Жаратылыш деген сөз жок биякта. Түрлөрү көп, Санжар, Азаматсың. Биздин жергебизде кандай жайлоолор бар? Түрлөрү көп. Азаматсың, Алымбек. Алымбек, түрлөрү көп деп жана айтышың керек, Биздин жергебизде кандай жайлоолор бар? Элдер келип өткөндө көчмөн элдер баягы көчмөндөр оюнунда билесиңерби? Ооба, үй иши, үйдөн жазасыңар муну. Үйдөн жазып мага жөнөткүлө тапшырмаларды, макулбу? Атактуу жайлоолор бар. Кырчын жайлоосу бар. Жайлоо табият тартуулаган байлык. Кыргыз элине табият тартуулаган байлык. Муну үйдөн Алымбек, Азаматсыңар үйдөн жазып мага жөнөтөсүңөр. Анан макалдарды эстеп калгыла. Суу атасы булак, сөз атасы булак. Суу жашоонун булагы. Жайлоодогу суулар жөнүндө. Суулар жайлоодон тоонун түбүнөн жерди жарып чыгат. Бул булак болуп эсептелет. Түшүнүктүүбү? Ал эми сөз атасы кулак деген, балдар,
кулагыбыз укпаса, биздин сөзүбүздүн, сүйлөгөнүбүздүн мааниси жок. Ошондуктан силер бул макалды жаттап калгыла. Суу атасы булак, сөз атасы кулак. Сөз чыкпайт, кулак укпаса. Ошондуктан сөзсүз уга турган кулак керек. Эң жакшы кулак бул уккан кулак да. Суу жашоонун булагы. Суусуз адам жашай албайт. Ошондуктан суу жашоонун булагы болуп эсептелет, балдар. Силер бул макалдарды жаттап, видео кылып жөнөтсөңөр да болот. Өзүнчө баа коюлат, эгер видеого тартып жөнөтсөңөр. Эгерде жок десеңер, өзүңөр эстеп калсаңар дагы болот. Кана балдар, бүгүнкү сабакта кандай жаңы маалыматтарга ээ болдуңар? Кана, эмнелерди үйрөндүңөр? Эмнелерди билдик балдар бүгүнкү сабакта? Кандай жаңы сөздү үйрөндүң? Жаңы сөздөрдү. Жайлоо бул кооз экен. Азамат, Санжар. Санжар жакшы катышып атат, Алымбек жакшы катышып атат, Нурбол жакшы катышты. Ооба. Канатбек, эмнелерди үйрөндүңөр бүгүнкү сабакта? Эмнелерди үйрөндүк? Кана, тутумдаш толуктооч канча сөздөн турат экен, балдар? Тутумдаш толуктооч деген эмнеке? Мен суроо берейинчи силерге. Тутумдаш толуктооч. Умар, Азаматсың. 2 же андан көп. Жибек, Азамат, 2 же андан көп сөздөн түзүлөт экен, Канатбек, туура. 2 же андан көп сөздөн түзүлөт экен. Алымбек, 2 же Азаматсың. 2 же андан көп түзүлгөн сөздөр. Тутумдаш толуктооч болуп эсептелет экен, балдар. Эми силерге бүгүн сабакта катышканыңар боюнча дагы айтып коеюн. Тапшырмаларды кечээ мага Рената менен Анель жөнөтүптүр. Анель менен Ренатага 5 койдум үй тапшырмасына. Ал эми бүгүнкү сабакта жакшы катышкандарга Алмамбет, Алымбек, Санжар, Нурбол, Жибек аягында эле катышып калдың, Макул. Катышканыңар үчүн эле баа коеюн. Канатбек, Азаматсың. Канатбекке баа коем, 5 коем. Дагы Айдана барсыңбы? Шайырбекова Айдана. Ал дайыма сабакка катышчу эле. Исабекова деген Айжан катышчу эле жок. Балдар, сабакка жакшы катышкандарга бүгүн 5 койдум. Анан мен силерди күтөм. Түшүнүктүүбү? Мен силерди күтөм. Балдар, үйгө тапшырма. Жайлоо жөнүндө текст түзүңөр 8 сүйлөмдөн турган. Анан көнүгүүлөрдү аткарып мага жөнөтөсүңөр. Макулбу? Көнүгүүлөрдү аткарасыңар дагы мага жөнөтөсүңөр. Умар да бар экен. Бүгүнкү сабакта Умар да жакшы катышты. Нурбол. Сөзсүз тапшырмаларыңарды жөнөткүлө. Анда сабак силерге жакса, балдар, саламатта калгыла. Мына мен жайлоону, Кырчын жайлоосундагы ысык көл көрүнүп турат го. Бул ысык көлдөгү жайлоолордун бирин сүрөткө тартып койдум. Саламатта болгула, оорубагыла, өзүңөрдү жакшы карагыла. Айганыш бар экен, сабакка катышыптыр айганыштагы. Сабакка катышкандар сөзсүз түрдө сабакты түшүндү деп ойлойм. Ошондуктан баарыңарга жакшы баа коюп берем. Анан сөзсүз кайтарым байланышка чыккыла. Мен силерди күтөм. Макулбу? Саламатта баргыла.